We are here in the city that holds a special place in my heart. Биз азыр менин сүйүктүү шаарым Алматыдабыз. Анандагы учурда биз өлкөнүн эң кереметтүү жерлеринин бири Иле Ала тоосунун этегинде турабыз десем аша чапкандык болбойт. Достор, мен сиздерди деңиз деңгээлинен 1700 метрдей бийиктикке чыгууга чакырам. Коньки тээп келебиз. Ооба, бүгүн биз дүйнө жүзү боюнча эң бийик жайгашкан муз аянты Медеуге бармакчыбыз. That's right. Today we're heading to Medeu, the highest altitude ice rink in the world. Мен Мади Фазыл жана Sporting Marvels программасында Казакстандын эң кызыктуу спорттук объектилери жөнүндө айтып берүүнү танбайм. Бүгүн болсо сапарыбыз Медеу кереметин баяндоого арналат. Транспорт менен болгону 20 мүнөттөй жол жүрүп, Алматынын борборунан Медеуге да жетип барабыз. Бул жака жеке унаа, ижарага алынган унаа, такси же коомдук транспорт менен жетүүгө болот. 20 мүнөт, чынын айтсам, саякатчынын өлчөмү боюнча абдан эле аз убакыт. Телепортация болгон сыяктуу. Шаардын кымгуу чөйрөсүнөн укмуштуудай кооз жаратылыштын койнуна баруу. Кыязы аны алматылыктардын көптөрү жана Казакстандын эң ири шаарына келген меймандар дагы жакшы түшүнүшөт окшойт. Ошондуктан достор, сиздердин назарыңыздарда өлкөдөгү мейман эң көп келген спорттук объект Медеу бийик тоолуу муз аянтчасы. Ооба, дал өлкөнүн, себеби биз Медеуну бүтүндөй өлкөбүз менен жакшы көрөбүз. Бирок эмне үчүн бүгүн ошонун үстүндө иш алып барабыз. Келгиле адегенде айланага көз чаптырып алалы. Медеу муз аянтчасы Кичи Алматинка өзөнүнүн абдан кооз капчыгайында орун алган. Чынында бул жерде бир гана капчыгай эле эмес, бүтүндөй аймак абдан кооз. Эң сонун деп айтсак туура болор. Анткени ал деген Иле Ала тоосунун кырлары да. Ал тоо кыркасы өзүнүн ак карлуу чокулары менен гана эмес, анын беттериндеги бай келген ийне жалбырактуу өсүмдүктөрү, кооз, жазы жалбырактуу бак дарактары жана бадалдарынын арбын аралашмасы менен да өзүнө тартып турат. Бул жака коньки тээбүү үчүн гана келбестен, курчап турган табияттын кооздугу жана кенендигинен ырахаттанып, жаратылыштын көрүнүшүнө суктанып күн өткөрүүгө да болот. Анан дагы ошол көрүнүштөр жыл ичинде тынымсыз өзгөрүп турат. Ар бир ирет өзүнүн жаңы түсү, көрүнүшү менен кумарлантат. Дал ошол себептен бул жакта жылы бою меймандар да көп болот. Бирок баары бир муз тебүү үчүн каралган кышкысын бөтөнчө. Эмесе биз Медеуге келдик. Абасынын тазасын карагылачы. Анын абдан таза экендигинен тышкары бул аба тууралуу эмнелерди билүү керек болот. Ал тоодон түшкөн аба экендиги. Демек суютулган. Бирок эч камсанабаңыз. Баары бир бул жакта дем алуу жеңил. Суютулган абада өзүнүн жакшы жактары да бар. Медеуге келип буттарыңызды машыктырып муз тебесиз. Анан дагы өпкөнү сергитесиз. Ал абдан пайдалуу. Incredibly good for your health. Анан дагы бул жакта башка жактагыларга салыштырганда муз тебүүдө ылдам болот. Анткени суюлтулган аба болсо муз тебүү ылдамдыгы артат. Медеуде көптөгөн спорттук рекорддор коюлгандыгы да бекеринен болбосо керек. Бул жакта канча рекорд коюлган деп ойлойсуздар? 5, 10, 15, 123. Анын баары азыркыга чейин багынтыла элек рекорддор. Алсак, бул жакта рекорддор 200дөн көп жолу катталган. Мен азыр эмнени эстегенимди билесиздерби? Бул жакта башкы рекордсмен Медеу аянтчасынын өзү. Ал рекорддор боюнча рекордсмен. Дүйнөдөгү башка бир дагы муз аянты ушул жагынан ашып кете алган эмес. Медеунун жайгашкан жери өзү рекорддук көрсөткүч болуп саналат. Коньки тебүүчү аянт деңиз деңгээлинен дээрлик 1700 метр бийиктикте жайгашкан. Ал эми жер бетинде муз тебүүчү аянтчадан бийик эч нерсе болгон эмес. Чынында ал жарым кылымдан ашык убакыт мурда курулганына карабастан. Себеби тоолордо муз аянтчасын куруу анчалык деле оңой иш эмес. Эгерде тарыхый булактарды ачып карай турган болсоңор, анда 40-жылдардын аягында СССРдин ар кайсы республикаларындагы көптөгөн тоолорунда бийик тоолуу муз тебүүчү аянтчаны куруу үчүн кайсыл жайлар каралгандыгы тууралуу маалыматты табууга болот. Бирок бул жакта гана Алматынын тоо курчаган чет жагында муз тебүү аянтчаны курууга шарт эң ыңгайлуу болгон. Бөтөнчө микроклиматы, жемиштүү нымдуулук жана тоо өзөндөрүнөн келген туз аралашкан тунук суу келечектеги муз тебүү аянтчадагы муздун сапаты үчүн маанилүү болгон. Анан дагы бул жердеги тоолор келечектеги муз берметин ар кандай шамалдан коргой турган чоң камкордук кылган канат сыяктуу орун алган. Жада калса күн радиациясынын деңгээли
деңгээлин дагы текшеришкен. Ал да алгылыктуу чектерде болуп чыккан. Жалпысынан алганда бул жака муз аянтча курулуп, дароо эле спортчулар жаңы музда биринин артынан бири коньки тебүү боюнча дүйнөлүк рекордторду жаңырта баштаган. Бирок көңүл буруңуздар, аталган муз аянтчасы али биз билген Медеу эмес болчу. Алсак 1972-жылы Медеу бийик тоолуу спорт комплекси расмий ачылганга чейин бул аймакта 20 жылдай табигый музду аты атала элек биринчи аянтча иштеп келген. Бирок түштүк чыгыш Казакстандын жылуу климатынан улам табигый муз бир топ эрте ээрип кетчү. Ошентип 70-жылдардын башына жакын спорттун кышкы түрлөрүн өнүктүрүүнү күчөтүү жана ошол кездеги дүйнөлүк трендтерге ылайык келүү максатында бул жака жыл ичи аралыгында кыйла узакка колдонууга боло турган жасалма музу менен бүтүндөй спорт комплексин куруу чечими кабыл алынган. Ошентип Алматынын чет жагында бийик тоолуу жана абдан чоң Медеу муз аянтчасы расмий түрдө пайда болгон. Ал эми анын муз катмары 10 000 чарчы метрден ашык аянтты ээлеген. Каток Медео Медеу муз аянты 1972-жылы ачылган. Ал ошол кездеги Советтер Союзунун бүтүндөй спорттун турмушундагы олуттуу саамалык болгон. Бул жакта дүйнө биринчиликтери, дүйнө кубоктору, Европа чемпионаттары 2011-жылы Азия оюндары өткөрүлгөн. Чемпионаты мира, Кубки мира, чемпионаты Европы, Азиатские игры в 2011 году. Медеу деңиз деңгээлинен 1691 метр бийиктикте жайгашкан. Эң бийик тоолуу муз аянты гана болбостон, Алматы шаарынын бейне карточкасы дагы болуп саналат. Окмуштуу климатынан жана таза тоо абасынан жумшак келген муз аянтынан улам Медеудө дүйнөдөгү эң мыкты жетишкендиктер аткарылат. Муздун кайталангыс касиеттери Медеудө 200дөн ашык дүйнөлүк рекордторду орнотууга мүмкүнчүлүк берген. Эгерде 80-жылдын аягында коньки тебүү боюнча бардык чоң жана кичине мелдештер имараттын ичинде өткөрүлбөгөндө, балким алар көбүрөөк болмок. Ошондон бери ачык асман алдында коюлган бардык рекордтор байкоого алынбай калып, аларды расмий каттоо токтотулган. Сейчас соревнования международного уровня. Азыр аба ырайы туруксуз болуп, айрым учурларда уюштуруучулар жакшы аба ырайын таба албай калгандыктан, азыркы учурда эл аралык мелдештер жабык муз аянтчаларында өтүп жатат. Организаторам не удается попасть в хорошие погодные условия. Кесипкөй спортчулар ачык асман алдында да коньки тебүүнү улантуу менен коньки тебүү боюнча өздөрүнүн тар чөйрөсүндө гана белгилүү болгон рекордду коюуну улантышууда. Алар Медеу муз аянтчасында 300дөн ашык рекорд коюлгандыгын да айтышууда. Ар кыл интервьюларда коньки тебүү боюнча ардагер спортчулар Медеу муз аянтчасын жакшы сөз, жылуу сезим менен эскеришет. Анын үстүнө ал жакта спортчуларга атүгүл жылуу жел сүртүмү дагы камкордук көргөн дүйнөдөгү жападан жалгыз ачык бийик тоолуу муз аянтчасы болуп саналат эмеспи? Ал эми коньки тебүүчүлөргө мелдештердеги жыйынтыгын олуттуу түрдө жакшыртууга мүмкүндүк берген, акырын артынан түртүп койгон лайфхак эле. Айлампа аралыктагы эки түз тилкеде спортчунун аркасынан согуп турган шамал түтүк эффекти деп аталат. Мына ошол атактуу түтүк эффектин бардык спортчу эле сезип, кармап кала алган эмес. Ал күн баткандан кийин белгилүү бир убакта 10-15 мүнөткө гана пайда болгон деп айтышат. Аны Медеудө гана сүзүүгө болот. Айтмакчы, бул жерде мелдештер өтө масштабтуу болгондуктан алар күн баткандан кийин гана эмес, түн ортосуна чейин дагы уланып турган. Медеу — это уникальное место, оно находится на высоте. Медеу уникалдуу жер. Ал 1691 метр бийиктикте жайгашкан. Муз аянтчасы укмуштуу капчык айда жайгашкан. Ошонусу менен өзгөчө аба ырайынын шарттарында түтүк деп аталган нерсени калыптандырууга мүмкүндүк берет. Андан улам мыкты натыйжаларды көрсөтүүгө мүмкүндүк жаратат. Анткени ошол түтүк учурунда ар дайым шамал согуп турат. Что дает возможность показывать хорошие результаты, потому что во время этой воздушной трубы ветер дует постоянно в спину. Бүгүнкү күндө Медеу спорт комплекси чечкиндүүлүккө толуп турган чагы. Коньки тебүү боюнча расмий чемпионаттар өткөрүлүүчү коньки тебүү аянтчасы статусун кайрадан алууга бел байлаган. Мейли ал азырынча Казакстан масштабындагы мелдештер болсун, республика кубогу жана республика чемпионаты сыяктуу. Ошентсе дагы ал алдыга кадам таштоо болуп саналат. Анын үстүнө коньки тебүү спорту биздин өлкөдө абдан популярдуу. Бүтүндөй дүйнө жүзүнөн кем калбайбыз.
Медео — это единственная спортивная конькобежная Медеу коньки тебүү боюнча спортчулар машык алган Алматы шаарындагы коньки тебүү боюнча жалгыз спорттук база. Бул жакта 400 метрден турган атайын коньки тебүүчү аянтча бар. Биз аны коньки тебүү үчүн колдонобуз. Жайында болсо коньки тебүү аянтын ролик тебүү үчүн колдонобуз. Ал аракет спортчулар үчүн жогорку натыйжаларга даярданууга абдан пайдалуу болуп саналат. подготовки для высоких результатов. Инфраструктура катка соответствует мировым стандартам. Муз аянтчасынын инфраструктурасы дүйнөлүк стандарттарга шайкеш келет. Өзгөчө ири мелдештерди өткөрүүгө. Алар дагы бизде жыл сайын болуп турат. Биз хоккей клубтарынан тартып коньки тебүүчүлөргө чейин спортчуларды, кесипкөйлөрдү, ышкыбоздорго дагы муз үстүндө мелдештерди уюштуруп берүү үчүн кабыл алууга даярбыз. Коньки тебүү боюнча машыгууга келген спортчуларыбыздын жайлуу жайгашуусу үчүн дагы шарттар каралган. Алар биздин объектте орун алган Медеу мейманканасына жайгаша алышат. Наша гостиница Медео, которая расположена также на объекте. Медеу муз аянтында эч качан зерикпейсиң жана ал жак бош да болгон эмес. Бул жерде ар кандай кесипкөйлүү биринчиликтер да тез өткөрүлүп турган учурда муз аянтчасы жалпы коомчулук үчүн да жеткиликтүү болгон. Медеуго коньки тебүү үчүн массалык саякаттар дайыма шаардын салты болуп келген жана ошондой эле болуп кала бермекчи. Ал жак шаар тургундары сыяктуу эле Алматыга келген көп сандаган меймандар үчүн да милдеттүү кышкы эс алуучу жай болуп саналат. Ал эми бош убактысын таза абада, тоонун жылуу күнүндө же кышкы асмандагы жылдыздар менен айдын жарыгында, сыйкырдуу тоолордун курчоосунда муз тебүүнү тандагандардын саны да жыл сайын өсүп келүүдө. Муз аянты түн 1 окумга чейин иштейт. Ал тургай Медеудө коньки тебүү мезгилин узартууга аракеттер көрүлүүдө. Бул жака келүүнү каалагандардын агымын максималдуу камтуу максатында. Анткени алардын саны сезондо 1,5 миллионго жакынды түзүп жатат. Мы провели открытие 1 ноября, который состоялось. Биз ачылышын 7 айынын 1-inde өткөрдүк. Ал белгиленген мөөнөттүн 1 ай эрте ишке киргизилген. Муз аянтчасынын ачылыш күнү болду. Бизге 7200 адам келди. Бул чындыгында биз үчүн абдан укмуштуу көрүнүш. Анткени биз биринчи күнү бир топ азыраак адам келет деп күткөнбүз. Такой уникальный случай для нас, потому что мы в первый день ожидали намного меньше людей. Ооба, кайталап айтам, Медеу Казакстандагы меймандар эң көп келген спорт комплекси. Чынында эле өлкөнүн башкы муз аянтчасы болуп саналат. Ошол эле коньки тебүүгө болгон таламдын өсүшү да табигый көрүнүш. Анткени бүгүнкү күндө адамдардын ири саны сергек жашоо мүнөзүн тандап алышууда. Достор же үй бүлө менен таза абада жандуу, сергек эс алуудан артык эмне болушу мүмкүн? Биз жогоруда белгилеп кеткендей, муз аянтчасынын аянты 10,5 миң чарчы метрди түзөт. Бир эле учурда ошол аянтчада 3000ге жакын адам муз тебе алат. Ошондуктан жергиликтүү прокат дүкөнү ар кандай өлчөмдөгү 2,5 миңге чейинки конькини сунуштаганга даяр. Для любителей катания Коньки тебүүнү сүйүүчүлөр үчүн конькилерди ижарага алуу, коньки тебүүнү үйрөтүү программалары, массалык коньки тебүү үчүн эс алуу аймактары уюштурулган. Жогорку деңгээлде орун алган аймактарда алдын ала сатуулар онлайн ыргакта жеткиликтүү. Тиешелүүлүгүнө жараша муз аянтчага кирүүнү каалагандар биздин Медеу чекит кейзи сайтыбызга алдын ала кирип, кезекке турбоо үчүн онлайн билет сатып алып, биринчилерден болуп барса болот. Ооба, азыр албетте ошондой эле биздин сайтта жайгашкан ыргак боюнча дагы сатып алууга болот. который он также у нас расположен на сайте. Муз үстүндө коньки тебүү өзгөчө сезим болсо керек. Аны жада калса спорттун кышкы түрүнүн кесипкөй өкүлдөрү да макташат эмеспи. Бирок спорт үчүн муз менен коомдук коньки тебүү үчүн каралган муз албетте айырмаланып турат. Чынында бул жерде спорттун түрүнө жараша нюанстар дагы бар. Эгерде ал мисалы свитвей болсо, муз калыңдыгы 30 сантиметрге чейин жетиши мүмкүн. Бирок жалпысынан спортчуларга болжол менен 5 сантиметр муз даярдалат. Ал эми массалык коньки тебүү үчүн муздун калыңдыгы болжол менен 10 сантиметр болушу керек. Медеуда муз баштагыдай эле жогорку технологиялуу, ылдам жана дүйнөдөгү эң тайгак муздардын бири. Анан дагы кереметтүү, сулуу. Ачылган күндөн тартып болжол менен 30 жылдай убакыт болду. Медеу музу дүйнө жүзүндөгү эң мыкты муз катары саналып келген. Бирок кылым башынан тартып муз жасоо технологиясынын өнүгүүсүнөн улам дүйнө жүзүнүн башка көптөгөн жерлеринде атаандаша алган муз тебүү боюнча аянтчалар пайда болду. Ошондой болсо да Медеу музу өзүнүн бийик тоолуу жагынан да укмуштуу боюнча калууда. Ал
Ал деңиз деңгээлинен бийик жерде жайгашкандыгы жагынан эң мыкты. Замандын агымынан артта калбоого, умтулуудагы мыкты муз деген наамды сактап калууга шарттарды түзүп берүүдө. С момента открытия объекта Эми объекттин ачылышынан тартып, Медео бир нече модернизациялоодон өттү. Негизги мааниси муздаткыч системалары жана жарык берүү болгон. Ал 2000-жылдары ишке ашырылган. системы и освещения 2000-х годах пока. Муз жасагандар күнү деген кесиптик майрам бар экендигин жакында угуп, абдан таң калдым. 3 айынын 16-сында майрамдалат экен. Алгач эмне музду куюу үчүн кесиппи деп ойлодум. Бирок бала кезибизде тепкен үйдүн короосундагы муз эсиме келди. Чоңдор ал жака кар жыйнап, анын үстүнө жөн гана суу куюшкан. Натыйжада жылмакай болбогон, түсү, калыңдыгы дагы ар башка болгон, айрым жерлери одуракай болуп чыгып калган муз пайда болчу. Биз үчүн ал ойдогудай эле болчу. Бирок кесипкөй спортто муздун мындай түрү тууралуу сөз болбошу керек. Спорт үчүн муз алар бирге алынган искусство менен илим. Анан дагы мен түшүнгөн боюнча, эгерде сөз Медео сыяктуу ачык муз аянты тууралуу боло турган болсо, сапаттуу муз куюп чыгуу өзгөчө татаал экен. Медеодогу муздун сапатына көп нерсе таасирин тийгизет. Климат, аба жана албетте технологиялар дагы. Чоң өлчөмдөгү ачык муз аянтчасы, жергиликтүү муз куюучулардын ишинин татаалдыгы ошондо камтылган. Мына ошол эбегейсиз зор муздун астында температура датчиктери орнотулган. Жогорку сапаттагы 1 метр калыңдыктагы бетон куюлган. Ал эми бетондун алдында ичинде муздатуу элементтери менен дээрлик 200 километрге созулган түтүктөр турат. Алар бетондун зарыл болгон температурасын кармап, ал эми муздак бетон өз кезегинде муздун сапаттуу жана бир калыпта тоңуп турушун жана сакталышын камсыз кылат. Муз аянтчасынын астында төмөн температураны камсыз кылган машина станциялары 7 айынан тартып дээрлик чын куранга чейин иштеп турат. Музду куюу үчүн Медео муз куюучулары тазалоонун бир нече баскычынан өткөн чыпкаланган сууну колдонушат. Анын үстүнө алар ысык сууну колдонушат. Ал болсо адистердин айтымында муздак сууга караганда тезирээк тоңот экен. Медео муз куюучуларында кызуу учуру кеминде жарым жылга созулат. Музду даярдап, андан кийин анын температурасын көзөмөлдөп, күнүнө 2-3 жолудан кем эмес тазалап, түздөп туруу зарыл. Анын баары Медео муз аянтчасынын меймандары жаратылышта кышкы эс алуудан рахат алуу үчүн жасалат. Ал эми жайында кандай? Көрсө, жылуу мезгилде да Медеодо жашоо кызуу жүрөт экен. Кышкы сезондо Медео муз аянтчасы негизинен коомдук муз тебүү ыргагында иштейт. Жайында адатта салттуу түрдө Motorfest сыяктуу жайкы фестивалдарды өткөрүп келебиз. Былтыр авто сүйүүчүлөрдүн ушундай фестивали болуп өттү. Жайында да биздин аянтчада көптөгөн фестивалдар өткөрүлүп турат. Жайында биз уникалдуу аянтчабызды шаардын тургундары жана меймандары үчүн ар тараптуу колдонууга аракет кылып келебиз. Алар бул жака келип, атмосферадан рахат алып, аны сезип, шаардын эң алгачкы көрктүү жерлеринин кооздугун көрүп жана ошого жараша оң эмоцияларды алып кетүүсүн каалайбыз. Положительные эмоции. Спорт комплекси бийик тоодогу Медео туристтик Казакстандын бейне карточкасына айланганына көп болду. Ал эми катардагы казакстандыктар үчүн Медео дүйнөдөгү жалгыз өзгөчө эң мыкты муз аянтчасы болуп саналат. Медео муз аянтчасы дүйнөлүк технологиялар, комплекстин меймандарынын талаптары менен бирге өнүгүп жатканын түшүнүүдө абдан жагымдуу. Медео бул бүгүн аны менен сыймыктанып алууга боло турган көрктүү жер. Для сохранения мирового уровня планеты Дүйнөлүк деңгээлди сактап туруу үчүн муз бетин жакшыртуу мерчемдерип жатат. Ага туристтер үчүн инфраструктураны өнүктүрүү, Медеодо жайгашкан жаңы оюн зоок аянттарын түптөө, киешелүүлүгүнө жараша келген меймандардын ыңгайлуулугун жогорулатуу үчүн заманбап технологияларды ишке ашыруу кирет. Ошондой эле Медео өзүнүн өзгөчөлүгүн жана тарыхый маанисин сактап калуу менен эл аралык иш-чараларга туристтерди тартууну да улантмакчы. Медео Алматынын негизги көрктүү жерлеринин бири экендиги калетсиз. Ар бирибиз бул жакка келүүгө милдеттүүбүз деп эсептейм. Шаардан болгону жарым сааттык аралыкты басып өтүү менен сиз жаратылыш койнунда курчаласыз. Баса төмөн жакта шаарда бүркөө жана кунарсыз болуп турса дагы, бул жакта ар дайым жылуу жана жарык, себеби тоо койнуда.
Асмандын астындагы тоолор өздөрү эле сулуу, бирок укмуштуу, олуттуу, ыңгайлуу муз аянтчасы менен биргелешкенде айкалышканда тоолор 2 эсе сулуу болуп кулпурат. Ал тууралуу дээрлик баардык алматылыктар жана шаар меймандары жакшы билишет. Анткени сезон ичинде бул жакка 100 миңдеген адамдар келип турат. Мен дагы чын дилимен сунуш кылып, сиздерди чакырып кетмекчимин. Менин атым Мади Фазыл. Sporting Marvels программасын өткөрүп жибербеңиздер. Өзүмдүн муз тебүүмдү улантуу менен сиздер менен кош айтышмакчымын. Аман болуңуздар.